Ассаламу алейкум мекендештер. Баарыңыздар сурашыңар мүмкүн. Эмне Америкада кар жаап салдыбы деп. Ооба, бүгүн эртең менен августтун 10 болсо дагы абдан катуу шамал болуп, булуттардын баары каптап, абдан калың кар жаап салды. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен азыр үшүп атам, муну билгенде жылуу кийимдерди алып алмакмын. Абдан эртең менен суук болгондуктан кызыл машканын соляркасы тоңуп калды. Тетигил жерде рестерияда турат. Мен бул жактан бир айыл издеп аткам. Такыр айыл көрүнбөйт, тоолор эле экен. Кандай турасыздар, достор? Мен сиздерди кичине тамашага салып койдум. Окшошуп калдыбы? Биз азыр Юта штатындабыз. Бул жакта 80-жол өтүп жатат. Эгер күн чыгышты көздөй барсак, Солт Лейк Сити деген шаар бар. Ошондон чыгып, Невада штатын көздөй кетип баратып, бул жакта эс алуучу жай бар экен. Мен бир 3-4 жыл болуп калдыбы, же 5 жыл болуп калдыбы, ушул жерден өтүп баратып, абдан сонун видео тартып, мекендештердин баардыгына салам айтып, классташтарга салам айтып, туугандарга салам айтып, жакшынакай бир видео тартып койгом. Убакыт учкан куш дегендей, кайра ушул жерден өтүп калдык. Көчө күнү Невададан жүк алып, биз Солт Лейк Сити шаарына барганбыз. Эртең менен чыштап, аяктан кайра жүк алып алып, Невада штатын көздөй кетип баратабыз. Ушул жерден азыр жакшынакай бир видео тартып сиздерге арнап коеюн дегем. Кудай буйрса, мекендештер келип калсаңыздар, ушул Юта штатына келип, туздуу талааны көрсөңүздөр болот. Менде бир ой бар болчу да, көптөн бери ойлонуп жүргөн. Американын тузу абдан оор деп коет. Көптөгөн адамдар Америкага келгенде жарым жылга, бир жылга келип, иштеп коюп, кайра өзүбүздүн өлкөбүзгө кетебиз дейт. Ошол адамдар анан кийин 5 жылга, 10 жылга, 15 жылга калып калат. Американын тузу оор десе, эмнеси оор деп жүргөм да. Көрсө, Юта штатында карагылачы, эмне деген туз талаасы бар экен. Мекендештердин баардыгына ушул Ютага келип, туз талааны көргөнгө насип кылсын жаратканыбыз. Мындан күн батышты көздөй кеткенде Невада деген штаты, Невада штатында Лас-Вегас деген абдан чоң шаар бар. Аны көргөнгө сиздерге жаратканым насип кылсын. Ушул туздуу тала абдан эмеде түз. Ана машиналардын жанагы испытаниясын ушул жерге алып келип, абдан чоң скоростта айдашат. Азыр анда мен сиздерди бул жак менен кичине тааныштырып, анан дронду учурганга аракет кылалы. Достор, мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, тияктын баары кырка тоо болуп атат. Ошо тоого чейин могу тала түп-түз. Азыр мен сиздерге кандай көрсөтсөм, могулар деген туз, кадимкидей туз. Муну азыр деген бир чаккага салып туруп, бир чакка туз алып кетсем үйгө, мага 5 жылга жетет тамак ашка кошконго. Көрдүңүздөрбү? Могулардын бүт баары апапакай болгон туз, колумдун баары туз болуп калды. А могу жерде болсо 80-жол кетип атат, мына трактор кетип атат. 1, 2, 3, 4 деп, тиякта да 5-6 трак келип атат. Кызыл машка тетигил жерде турат. Адамдар бул жакка токтоп, американец болсо дагы башка штаттан келген адамдар токтоп, бул жактын баарын кыдырып, азыр адамдар абдан көп болчу. Акырындан кетип атат, тетигил жерде кызыл машина, бул жакта болсо кара жеңил машина ушул туздуу талаанын үстүнө чейин келип, айдап, катуу чимирилип, ойноп жатышат. Жакшы. Менин жүгүм Невада штатына барат. Бирок эч кандай шашылыш жок. Мен жигиттерге да айттым. Мага кичине мындай шаштырбай турган жүктөрдү бергиле десем, макул байке, бүгүн шашпай алып, уктап, уйкуну кандырып алып, анан эртең менен жеткизип коебуз дейт. Акырындан иштеп атабыз. Жумуштун баары жакшы. Карагылачы, кандай сонун ажайып. Туз тала, Юта штаты. Жанатан бери басып келтам. Где-то бир 200 метр бастым го дейм. Тет алыста бир кызыл бирдеме көрүнүп атат. Азыр ошого жетип карап көрөлү. Бул жакта мотоцикл менен айдап, жаныман бир 2 мотоцикл абдан катуу скорость менен өтүп кетти. Азыр тетигил жерде жаткан кызыл эмне болду экен, азыр көрөлү достор. Күн абдан ысык болуп атат.
bir 38-40 градус болуп атат окшойт. Дронду учурайын десем, пульту тракта калып калыптыр. Азыр мен тракка барганда анан трактын жанынан учуруп бул талааны сиздерге көрсөтүп коем. Омай, бул жакта жана кызыл неменин жанына жеттим да. Ой, бул деген, омай, бул деген Кыргызстандын желеги го. Кыргызстандын желеги экен да. Мияка деген мекендештер келип, эмне унутуп кеткен го дейм. Абдан сонун болбоду, муна алып туруп тазалап, туз болуп калыптыр анча-мынча. Үтүктөп анан трактын ичине илип коеюн. Караңыздар, Кыргызстандын желеги Невада штатынын жанындагы Юта штатынын туздуу таласында жел берип атат достор. Азыр мондай кылсам жакшыраак көрүнөт го дейм. Караңыздар, Кыргызстандын желеги, мына Кыргызстаныбыздын желеги Юта штатында жел берип атат. Ура! Анда тракты көздөй кетели. Аяққа барып дронду учурайын. Бул кичине чакан видео болуп калды. Эч кандай деле маалымат жок. Сиздерге ушу туздуу талааны көрсөтүп коеюн дегем. Кийин Кудай буйруп бул жакка келип калсаңыздар, бул эмне деген жер, эмне кар жаап салдыбы деп айтпасын деп тааныштырып коеюн дедим. Анда бул дрондагы бул жакта болчу. Мен азыр көтөрө келгем да. Ичин ассам эле дрон өзү бар экен, мына бул жакта турат. Дрон өзү бар экен. Бирок муну башкарган пульту тракта калып калыптыр. Тракта тигил жерде турат. Азыр барабыз. Мына достор, Кыргызстандын желеги Юта штатында жел берип атат. Анда кеттик.